жетекчилер жана меймандар, Карагумжа жергесине кош келипсиздер, байрамыңыздар менен. Анда урматтуу меймандар, биздин районда 2018 жылы мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында биринчи жолу биз уюштурдук эле. Андан бери мына 5 жыл өтүп кетти. Быйыл 5-чи жолу өткөрүп жатабыз. Ошондуктан бүгүнкү турнирди ачуу үчүн сөз Карагумжа райондук мамлекеттик администрациясынын орун басары Муса Сайыповичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, урматтуу жетекчилер, урматтуу спортсмендер, биздин Карагумжа жергесине куш келипсиздер. Биз абдан сүйүнүп турабыз. Сиздер менен дүйнө бүтүн турат. Сиздер менен дайыма биргеликтебиз. Биз сиздер менен мынакей биздин Карагумжа районубузда абдан өнүктүргөн спортту өнүктүрөлү деп келатабыз. Ушу кыздар арасында, балдар арасында ушу мелдешти дайыма ушу районда ойнап келсек, мына областтан республика жайылсак деп келатабыз. Спорт деген бул ден соолуктун бир жакшы керемети ушу спортта. Такыр иш колубуздан келбесе, такыр атабыз эч жерде чыкпаса, спорт менен чыгат да. Ошол үчүн спортко дайыма катышканыңыздар мына сиздер менен биз абдан сүйүнүп турабыз. Биз Карагумжа районунда мынакей сиздер турган ушул мини футбол, мына биздин жетекчи сөзүндөн айтып кетет. Бул спорт зал качан болсо шартты туура келген убакта келип ойногонго мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Эч кандай акча төлөбөй, ушулар сааты жазылган болсо, ошо сааты күнү келип ойноп кетишет. Биз бул кишилерди дайыма колдоп келебиз. Областка десе област, район болсо район ичинде жасаган жумуштар үчүн дайыма колдоп жүрүшкө биз милдеттүүбүз. Ушу биздин спортсмендер. Бул кишилер бизге мына сиздер менен бирге ойногондо дагы жакшы белгилүү орундарды алып, район ичинде жакшы белгилүү оюндарда ойноп жүрүшөт. Ошон үчүн биз булар менен сыймыктанабыз. Ошон үчүн сиздерге дагы бир жолу мына эми сөздү кыскарталы жолдоштор, жакшы келипсиздер, абдан көңүлдүү ойноп, күчтүүлөр жеңсин. Баарыңыздарга ушу ден соолук болсун, үйүңүздөрдө аманчылык болсун, ушу иштериңизде ийгиликтер болсун. Анда ушул оюнубузду ачык деп жарыялайм. Рахмат, Муса Сайыпович. Анда акыркы куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын Азиздер жана Дүлөөлөр коомунун түштүк областтар боюнча башкармалыгынын төрагасы Абдыкалыков Жамбырчагайга берилет. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу алыстан жана жакындан келген коноктор, урматтуу спортсмендер, меймандар жана ушу бизди күтүп алган ушу жердеги Карагумжа райондук мамлекеттик администрация башчылыгы, айыл өкмөт башчылары жана дагы жетекчилер, жалпыңыздарды ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү күн ушундай күн, угуу жактан майыптылыгы бар, ушундай бир мүчөлөрүбүзгө, адамдарыбызга көңүл буруп, ушундай бир
кичи футбол оюнун уюштуруп берип жатасыздар. Кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомдук бирикмесинин атынан жалпыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Жана дагы ушу бүгүнкү келген спортсмендер, сиздердин жалпыңыздарга ийгилик каалаймын. Ушундай бир спортту колдоп, ден соолукта болуп, дене мүчөңүздөрдү чыңдап, спортко кызыгып, аракет кылып жүрө бериңиздер. Жана да биздин Кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомдук бирикмесинин борбордук башкармалыгынын төрагасы Марат Абдыкалиевичтин атынан жалпыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Ал киши өзү келе албай калгандыктан өзүрүн билгирип жалпыңыздарга салам жибере берди. Жана дагы ушу Каракулча райондук баштапкы уюмуна куругун конверти берип жиберди. Ошону тапшырып коюуга Абдулбакыр экенди чакырып коеюн. Бүгүнкү иш-чараңыз куттуу болсун. Дайыма ушундай бир азиздер менен дүлөөлөрдүн кызматында жүрө бериңиздер. Алла ыраазы болсун. Kийинки söz Аксакалдата бере берейин эжеке. Сезим Гаектар коомунун директору Майнаев Камилжан агайга берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катчылары. Бул жерге мен Каракулча районуна бир сиздердин ушул өтүп жаткан иш-чараңарды угуп, анан кийин бир конок болушу, көрүүчү болуп келгениме кубанычтамын. Бул жерге мен ушул Абдулбакыр көптөн бери сиздин ушул Сезим фондуңуз мен 2006 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын коргоо, аларга өкмөт тараптан кандай ушундай иш-чаралар болсо ошолар менен биргеликте иштеп жүрөмүн. Бирок мен айтайын, мындай иш-чара сөзсүз болуш керек, мурда болуп келген, дагы да болуш керек. Мен дагы мүмкүнчүлүк чектелгендерден пайдаланып, бирге биздин ушул Каракулча эмес, бүтүн республика боюнча ушундай иш-чараларды өткөрүш керек. Жалпы биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дагы бирге болобуз буйруса, сиздер менен дагы биз тайлашабыз. Ошон үчүн бүгүнкү ушул иш-чараларга ийгилик тийгизиш үчүн каалайм мен. Баардык келген катчылар жана ушул колдоп турган ушул акимдин орун басары агай менен мурда да биз таанышпыз, буйруса дагы бирге болобуз деген ийгилик каалайм силерге. Артынча жеңишиңерге жетип, белегиңизди алыңыздар, сүйүнүп ушул эстамат үйүңүзгө жетип алыңызды каалап кетем. Колдоочуларга ушул мени жакырчы, бирге жүрөбүз, жакырчы сага ийгилик каалайм. Ушундай иш-чараларды ар дайым ушундай өткөрүп жүргөн Hiç tanıtmayı bizim oblast, Oş oblastı, men Karasu rayonundan demirci olup geldim, sporcu olup geldim uşlarımın. Birlikte biz daha Karasular rayonunda cengeçlik kalak edip. İyilik batınızlarga, cengiçilerge. Rahmat ağay. Anda hurmatlı tuğanlar, kийинки söz халктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондусунун төрайымы Эшмуратова Зайнап эжеге беребиз. Чоң подаркалар менен келипти. Урматтуу бүгүнкү спорттук иш-чаранын катышуучулары, урматтуу биздин Дүгөй азиздер коомунун жетекчилиги, урматтуу Каракулча районунун мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү жана Каракулча айыл өкмөтүнүн администрациясы, баарыңыздарга бүгүнкү биздин жаштар арасында, коомдук уюмдардын арасында Баткен, Карасу, Ош, Каракулча, ошондой эле Нокен, Жалал-Абад, бул түштүк регионундагы аймактардан келиптир. Баарыңыздарды ушул спорттук иш-чарага туш келипсиздер деп айтып кетейин. Мен өзүмдү тааныштырсам, мен Кыргыз Республикасындагы бүткүл республика боюнча майыптык маселесин алдыга жылдырган Жаңырык байланыш желесинин жетекчиси болом. Фамилиям Эшмуратова Зайнап Тажиевна. Ошондой эле Ош шаарындагы калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фонду биз Каракулча районунда иштеп атабыз. Бүгүнкү иш-чара менимче өтө маанилүү, себеби
аялдардын укугун коргогон конвенция иш жүзүн ашыш керек. Ушул бүгүнкүдөй иш-чаралар Кыргыз Республикасындагы майыптык маселесин алдыда жылдырууда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын угуусунда жана сүйлөшүүндө мүчүлүштүктөрү бар адамдардын укугун коргоонун дагы бир чоң демилгеси деп эсептейм. Баарыңыздарга бүгүнкү иш-чарада ийгиликтерди каалаймын. Ошондой эле жеңишке жетиңиздер. Бүгүнкү оюнуңуздар жемиштүү болсун. Ар бир райондон келген адамдар өзүнүн туусун бийик көтөрүп, өз элине сыймыктануу менен кайтсын. Бүгүнкү иш-чарага ийгиликтерди каалайм. Албетте жеңүүчү бар, жеңилүүчү бар. Бирок жеңүүчүлөргө биз сыйлыктарды беребиз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Рахмат эжеке. Анда сөздү кыскарталы дедик эле карашылганда меймандар сөз сурап атышат. Кичине белектери бар экен. Максудовдун үй бүлөсү Карасуу району боюнча ушу азиздер дүлөөлөр коомунун төрайымы бирок катчысы экен. Келиңиздер. Төрага экен, Насырулла аке. Assalamu alaikum barcha sportsmenlar. Bu uyushimiz doim bir emas, doim bo'lib tursin, hech qachon yo'qolmasin. Har birimizga den sog'lik tilayman. Endi azmat suylagan bo'lsangiz, endi azmat suylagan. Assalomu alaykum aziz sportsmenlar. Hammalarga omad tilayman. Qarasuv g'alg'a. Endi ko'ragaga azmat suylagandik. Katta rahmat. To'xtaymiz. İşimiz ilgilenmesi ve kaçınma bilmemesi de. Duasını görüp otasыңарбы, конверттерди алып атат. Анда ушул иш-чараны биринчи жолу башында уюштурду эле Каракылча айыл өкмөтү тарабынан колдоо көрсөтүп келатат ар дайым. Ошон үчүн ошол Каракылча айыл өкмөтүнүн атынан турдум эман. Сүйлөп койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу азиздер, коом мүчөлөрү, спортсмендер, алыстан жакындан келген меймандар, агайындар, эжекелер, райондун администрациянын башчылары бардыгы куттуктап сүйлөп кетти. Мен сиздерди бүгүнкү байрамыңыздар менен айыл өкмөтүнүн атынан, анан өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бардыгыңыздар бүгүн ушул спортто ийгиликтерге жетишиңиздерди мен каалап кетем. Рахмат. Рахмат анда. Анда эмесе урматтуу туугандар, сүйлөөчүлөр көп болуп атат, кыскарталы, оюнду баштасак. Судьялар бар бул жерде, таблицалар, документтер, протоколдор түзүлүп атат. Ошондуктан жеребияга капитандар келип бул жактан тартабыз дагы. Кыздар командасы буяктагы залга барабыз. Балдар бул жерде калат. Анда бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, оюнду жакшы көрөлү да тосолу. Kızlar komandasından başlasak. Tak. Jelatırın ekile komanda olup kaldı degende emdiki de koyuyorsunuz da öyle. İkinci orundu Oş şahrının kızlar komandası iyiledi. Kapitanı gelin alsanız da. Kapitan komanda var mı? Komandayla beraber adaşmasın abi.
командасы бергisi келбеді окшойт, биринчи орунду Карабылча ээледи. Команданы чыгып алсаңдар. Üçüncü orundu biz Tuğra düşünüyoruzlar. Erkek Baldardın komandasından 4. orundu şu Oş şahrının komandasını örüyoruz. Değil mi? Özkan. Özkan. Kızlar komandası bitti. Yemi erkek Baldar komandası. Üçüncü orundan başladı. Erkek Baldar komandası. Üçüncü orundu Oş şahrının komandası cengi aldı. Kapitanı gelseniz. İkinci orundu Karasu Kosikom. Birinci orundu Alıs'tan gelgen Taşkömür şahrının komandası. Anda şu akırkı jıyınтыкта sözdü Musa Sayıпович koysak. Daha bir жолу туғандар, сыйлығыңыздар құт болсын. Ал жол той болсын. Дайым ушундай елдеште ынтымақшылықта туған болып, таныш болып, бірімізбен спортта күшімізді сынашып жүргені. Daha bir жолу денсаулық бекем болсын, өміріңіз ұзын болсын. Рахмат. Karabılca Ayıl Hökümetlik içine qarjıloo işlerin жүргүзүп uyuşturucu болуп атат. Акыркы сөздү şu Турдумат берип койсом. Рахмат бардыңыздарға, şu қатысқандарға, ушундай спортто дайым ийгиликти багындырып жүрө бериңиздер. Дайым ушундай жолушуну тааныш болуп, тууган болуп, şu ар бир иш-чарада бирге болуп жүрө берели. Бардыңыздарға рахмат, чоң рахмат. Так, sizlerden kollega Abdubahap Karabılca rayonunun azizler, dülöylер коомунун төрагасы болосуна. Ушул уюштуруучу, ушул жүгүрүп жүрөт, чуркап жүрөт, алы жеткен жерге чейин кирип 18-жыл баштаган, ошодон бери жүрөт. Бизди сыйлап, алыстан келип, той ойноп кеткениңизге чоң рахмат. Ушул иш-чараны уюштуруп, ушуну спонсор болуп, колдоп берген биздин акимиятка, айыл өкмөткө, спорт комитетине баарына мен ыраазычылык билдирем. Сиздерге дагы чоң рахмат. Дайым ушул ойноп жүрүп, ден соолугуңар чың болуп жакшы жүрүңөр. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү Каракылжа районунун коноктору, урматтуу биздин сыйлуу өмө, бенефициарларыбыз деген биз колдоп жүрө турган, биздин колдообузга колдоо сала турган бүгүнкү келген спорттук иш-чаранын катышуучулары, бардыңыздар да жетишкен ийгиликтериңиздер менен куттуктайбыз.
Анан Кыргыз Республикасындагы майыптык маселеси менен иштеген Жаңырык байланыш желесинин атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Ош шаарындагы биздин фонд Калктын айырылуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Биз алыбыздын жеткен мүмкүнчүлүгүн көрөбүз. Мына азыр сиздерди куттуктап, сиздер менен болгон учурда Бишкектен аябай чоң сүйүнүчтүү кабар келди. Биздин чоңлайлык үй бүлөбүздүн баласы 2 кулагы тең бүтүктөрүлгөн бала бүгүн операциядан чыкты. Бул да аябай чоң жаңылык. Ар дайым биздин коомубузда ушундай жакшылыктар боло берсин. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайм. Ошондой эле Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясына, Каракулжа айыл өкмөтүнүн администрациясына, жетекчилерине бардыгына сиздердин атыңыздардан, коомчулуктун атынан ыраазычылык билдирип кетемин. Келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы барбы каалоочулар? Ушул кичи футболдук турнирди уюштурган Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясына, Каракулжа айыл өкмөтүнүн жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби жаман сөздү укпаган, жаман сөз оозунан чыкпаган, Алланын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ушундай жарандардын сүймөнчүлүгүн, кубанычын тең бөлүшчүңөр. Силерге терең ыраазычылык, ишиңерге ийгилик. Урматтуу коноктор, бардыгыңыздардын сыйлыгыңыздар кут болсун. 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алгандар баарыңыздарга ийгилик каалап кетебиз. Калгандары, туугандар бардыгыңыздарга ыраазыбыз. Ушинтип бири-бирибизди көрүп, мындай жакшы майрамды уюштуруп берген Абдулбак ака сизге чоң рахмат. Дайыма үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Баткен областынын Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун секретары. Рахмат, Баткенге бизден салам. Адемес. Бул жерде бизде Каракулжа районунда биз 2012 жылдан бери иштеген Эне үйүнү коомдук фонду бар. Жетекчиси Бекишева Алиме эжеке. Бүгүн ошол Эне үйүнү коомдук фондунан бүгүнкү Каракулжа районуна келген аял конок кишилер жоолук алды. Ар дайым ак жолуңуздар агарып жүзүңүздөргө төп келип жүрө берсин. Эне үйүнү коомдук фондунун жетекчиси Бекишева Алиме эжеке жана анын коллективине дагы ыраазычылык билдирели. Рахмат. Саламатсыздарбы? Биз Кара-Суу райондук Дүлөйлөр жатак мектебинин өкүлү. Мен мына бүгүн 3-чү жолу келишибиз окшойт. Ушу Каракулжанын топ оюнун ойноп отуруп катышып, ушу мелдестер келип. Дайым ушундай жакшы мамиле башта жакшы мамиле күтөбүз. Ушу уюштуруучу Абдулвахап акабызга чоң рахмат. Bir adam, 2 adam tosуш кыйын. Бул акам канча 5-6 райондон өкүлдөрүн чакырып ушундай узатып атат. Иштеринде ийгилик. Şu биздин окуучуларыбыз дагы мына бүгүн жакшы жаман болуп, чоңдор менен кошо футбол ойношуп, жакшы жагын, кемчилик жактарын көрүшүп кетип атышат. Аябай жакшы болду. Ошол жалпы мектебибиздин, администрациянын, окуучуларыбыздын атынан ушуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан бuyana дагы башка район болобу, башка кимиси болсо дагы ошондорду өткөзүп жүрө берсин. Сизге ийгилик. Көңүл бурачы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу кымбаттуу коноктор, келген кадамыңыздар берекелүү болсун. Жана бүгүнкү ушул бизди мыйман кылып, коноктоп аткан Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы, Каракулжа айыл өкмөтү жана Каракулжа райондук Кыргыз Азия жана Дүлөйлөр коому баштап уюму Абдулбак аке жалпыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Алла разы болсун дейбиз. Ушунчалык дасторкон жайып биздерге даамсыз ушул жерде биздерди коноктоп жатасыздар. Жана ушу келген меймандар, келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Белек алгандар, белегиңиздер кут болсун.
Дайыма ден соолугуңуздарды чыңдап футбол ойноп жүрө бериңиздер. Ушинтип иш-чараларда жүз көрүшүп, дагы көп иш-чараларда чогуу бололу. Баарыбыз ынтымакчылыкты сактайлы. Алла ыраазы болсун жалпыңыздардан. Бүгүнкү сыйлыктын ээлерине баарыңарга сыйлыгыңар кут болсун демекчимин. Алла узун өмүр, чын ден соолук, кажыбас кайрат берсин, ишиңиздерге ийгилик. Бүгүнкү Абдыбакыге дагы юбилейлик бакыт талай каалайм. Ушу көргөн уул кыздардын урмат сыйын көрсүн. Ушу канчалык ушул жерге өткөзө ошончолук кут кирсин демекчимин. Кыргыз элинде тынччылык, токчулук болсун, ынтымак болсун. Анан ушу Ташкент шаарынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Анан бир эле ушу сөзүм кур болуп калбай, эми бир ыр белек кошуп Тамак мырзаржан бир бөлөк чоң. эми бул жерде баардыгыбыз ата-энебиз жана ата-энелерибиз бар, балдарыбыз бар. Баарыбыздын ата-энелерибиз бар болсун, аман болсун, бир туугандарыбыз да бар болсун. Кыргыз элинде тынччылык, токчулук болсун, эл аман болсун, эл арасында биз аман болойлу. Арчалар кышта калса тоңбой тура, ата-эне көзү барыңай байлык тура. Башкадан канча сыйды көрсөм да мен, баары бир ата-энемдей, баары бир апакемдей да болбой турам. Дүйнөдө канча урмат көрсөм да мен, баары бир апакемдей, баары бир атакемдей да болбой турам. Балыктар кышта сууда тоңбой тура, байлыгым балдарындай да болбой турам. Дүйнөдө канча урмат көрсөм да мен, баары бир кыздарымдай, баары бир балдарымдай да болбой турам. Дүйнөдө канча урмат көрсөм да мен, баары бир кыздарымдай, баары бир балдарымдай да болбой турам. Ысык көл толкуп ташып толбой тура, толсо да башка көлгө куйбай турам. Дүйнөдөн канча урмат көрсөм да мен, баары бир туугандай, баары бир кет. Чоң иштеген каягеладай болбой турам. Элдердин сүйлөгүсү эми келип калды мен, келиңиз. Жок, мен эми Каракылжа районунун ушул сүйлөөдө, угууда өзгөчөлүктөрү бар адамдардын коомун жетектеген Абдулбак агайдын демилгесин айтып коеюн деп атам да. Биз жөнөкөй эле бир жаштарга багытталган долбоор менен келип калдык эле, бирок бул Абдулбак агай биздин жумушчу тобубузга кирип, активдүү иштеп, ушундай өзүнүн командасына көйгөйүн ачык айтканы аябай жакшы болду. Бул биздин эсепке алып, Каракылжа райондук мамлекеттик администрациянын алдында кеңешмеде чечилип, Каракылжа айыл өкмөтү менен бирге булардын коомуна атайын бир ишканага орун берилди. Ушул учурда кабинеттер берилди. Ушул учурда азыр ошол кабинеттердин кичинекей болсо да косметикалык ремонту болуп, Каракылжа районунда иштеген Энебүнү коомдук фонду тарабынан колдоо берилип, азыр чач тараш жана өтүк оңдоо иши жумуш оруну түзүлүп атат. Жакынкы күндөрдө ишке кирет. Ал эми биздин калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фонду биз тынбай долбоор жазып атабыз. Биз тигүү цехин ачып беребиз деген үмүттөбүз. Долбоорубуз донорлук уюмга кетти. Колдоо тапса таппаса дагы бул ишти иш жүзүнө ашырабыз деп атабыз.
Эгер сиздердин жериңиздерде сиздер дагы ушундай иш орун менен камсыз болом десеңиздер, анда сиздер сөзсүз жергиликтүү бийликке кайрылыңыздар. Мына Каракулжа районунун активдүү Абдулбака агай жетектеген коомдук бирикмесиндей иштериңиздерге илгерилеп ийгиликтер болсун. Дагы бир рат биздин жетекчиге Абдулбака агайга, анын командасына ошондой эле буларды колдоого алып, жакындан булар менен тыгыз эмгектенген Эне үнү коомдук фондуна ыраазычылык билдирип кетемин. Бүттүү барбы жайдагы сүйлөөчүлөр? Анда эмесе, урматтуу меймандар, алдыда тамакты түгөтүп дегендей чайды ичип, ушу кийим кайдан келсе дагы үйлөргө эсен-аман жетип алыңыздар. Шашпай чайдан ичип, Каракулжанын суусунда алтыны көп болот, көбүрөөк ичкиле.